Ассаламу алейкум, урматтуу Байдыкан Зумлен компаниясынын ардарлары. Бүгүн сиздерге бизге жаңы келген РК 704 77 аттык тракторду сунуштайбыз. Бул трактор өзү алма абактары бар, садовый жумуштарга аябай жакшы шартталган трактор. Мындан тышкары трактордун өзүнүн салмагы дагы ушундай жеңил жумуштар жасаганга шартташкан. 60-тык колеяга түшөт, 70-тикке түшпөйт. Мындан тышкары мотору жөнөкөй мотор менен камсыздалган, бул 4 цилиндрлүү жөнөкөй мотор. Дагы эми айта кетчү нерсе, бул негизи башка тракторларда эле евро кабина менен жабдылган. Евро кабина, анан мына өзүңүздөр көрүп тургандай автореверс и жаңы евро панель. Машинада жакшылап карасаңыздар болот. И евро сиденье, кондиционер, печкасы, теплоизоляция, шумоизоляциянын бардыгы жасалган. Өтө жөнөкөй шартта жасалган биздин РК 704. Анан тышкары панорамный дагы өзүңүздөр көрүп тургандай панорамный вид, алдын артын караганга дагы 125 литр өзүнүн багы бар. И 90 ар бир дөңгөлөгүндө, арткы дөңгөлөгүндө 90 килограммдан противовестери бар. И общий салмагы 2 тонна 385 килограмм. Мындан тышкары бул то есть трансмиссия, гидравликанын бардыгы өзүнчө эметилген. И арткы гидроподвескаларына мисалы үчүн каалаган шайманыңыздарды десеңиздер болот. Биринчиден мына өзүңүздөр көрүп тургандай арттагы пресс-подборщик болобу, соко болобу, же болсо дагы башка дары чачуучу нерселердин бардыгын негизи эле болгон шаймандарга расчеттолгон тракторда. Дагы башка дагы мүмкүнчүлүктөрдүн бири, бул тракторда 12 передний передача, 12 задний ход. Күрүч талаларында дагы өзүн жакшы көргөзө алат, анткени баткак жерлерге бул постоянно 4 ВД деп коет, мисалы үчүн постоянно ошол 4 ВДсы иштеп турган трактор болуп саналат. Жана белчесинен дагы баткак кабатса өзүн чыгарып кеткенге дагы эмеси бар. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай мына жаңы линзалар менен колдонулган, бул жерде жаңы линзалар. Негизинен мына ошо жаңы капот менен жасалган, эң жөнөкөй мына өзүңүздөр көргөндөй мына Ючаевский мотор 4 цилиндрlүү. Мына кондиционердики өзүнүн 140-чы аккумулятор, андан тышкары мына 2 чыпкалоочу, май чыпкалоочу фильтрлери бар. И бардыгы жөнөкөй түрдө жасалган. Мына өзүңүздөргө жаңы жылдын алдында болобу, же болбосо келчү жайга, жазга, мына өзүңүздөр ушуну өзүңүздөр талалда алмабаңыздардын ичинде, же болбосо жанагы күрүч талаларында алганга, иштеткенге алыңыздар. Шашылыңыздар деп айтам. Баасы дагы өзүнүкү $23.500 лизингге 6% менен 7 жылга берип атабыз дагы эле. Андыктан ошол берилип аткан шарт менен алыңыздар. Айта кетчү нерсе, ар бир бизде дагы башка тракторлордо эле эң айта кетчү нерсе, эң жөнөкөй нерсе туура эксплуатацияны сурайбыз сиздерден. Туура эксплуатациянын негизинде трактор 1 жылдан 5 жылга чейин ремонту жок, айдалат деген нерсени айтып атышат азыр бүгүнкү күндө. Мындан тышкары бул трактор дагы берки тракторлордо эле экономичный болуп саналат. Минус 30% экономия топливосунда. И өзүнүн болгону ошол номинальный мощносту 51,5 киловатт. Номинальный мощносту 51,5 киловатт. Бактын көлөмү 120 литр. Мына бактын качествосунда карап койсоңуздар болот. Мына жасалгасы жагынан башка 904-төрдө эле аябагандай жакшы эмеде жасалган. Мына багы дагы өзүнүкү аябагандай жакшы жасалган. И циклон система. Мына да талаадан иштеп келгенден кийин, мына өзүңүздөр билгендей, ичин ачып туруп, күйүп, кайра салып койсоңуздар болот. Муну менен бул трактор өзү 704, 77 аттык трактор. Бул өзүн жакшы көргөзүп атат Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Талаа жумуштарынан мына картошка болобу, же дагы бир пахта болобу, же болсо да башка нерселер болобу. Мына өзүңүздөр көргөндөй бардык шартына туура келген трактор. 70-тик колеяга түшпөйт, 60-тыкка түшөт. Мына картошка сүйүүчүлөр дагы бар.
картошка эгүүчүлөр, ошолор өндүрүүчүлөргө айтарым, бул ошо картошканы отоп, тырмап, же тойсо отоп жанагы эметкен убакта мына культивациялык жумуштарга бул өтө жакшы шартталган трактор. Негизинен ушул биздин адрес Кулатов 61 Бишкек шаары. Келиңиздер, бизден консультация алыңыздар. Дагы эле биз Элдик банк менен Айыл банк аркылуу лизингке берилип жатат.